Саламатсыңарбы? Бүгүнкү биздин темабыз гансып, гандай, ган сыяктуу. Гансып, гандай, ган сыяктуу мүчөлөрү салыштырма маанини билдирип, кандай, кантип деген суроого жооп берет. Биз алгач гансып деген мүчөгө кайрылалы. Гансып мүчөсү үндүүгө жана жумшак үнсүзгө уланса, гансып, генсип, гонсуп, көнсүп деп өзгөрөт. Гансып таң калгансып, генсип кийгизгенсип, гонсуп болгонсуп, көнсүп көргөнсүп. Гансып мүчөсү каткалаң үнсүзгө уланса, кансып, кенсип, консуп, көнсүп деп өзгөрөт. Мисалы, кансып жарашкансып, кенсип келишкенсип, консуп кошконсуп, көнсүп бөлүшкөнсүп. Азыр ушул сөздөрдүн айрымдарына ооз-эки сүйлөм түзүп көрөлү. Мисалы, кошконсуп. Ал бал кошконсуп таптаттуу экен. Таттуу токоч, бал кошконсуп. Кандай токоч экен? Бал кошконсуп, таттуу токоч экен. Ал таң калгансып карады. Кантип карады? Таң калгансып карады. Сүрөттүү мисалды карайлы. Кыз кымызды кантип сунду? Кыз кымызды уялгансып сунду. Кантип? Уялгансып. Ал кантип карады? Ал таң калгансып карады. Таң калгансып. Күрмөсү кандай болду? Күрмөсү тар болгонсуп калды. Көйнөгү кандай болду? Көйнөгү чоң болгонсуп калды. Тар жана чоң экөө антоним болот. Кийимдер кандай болгондугу жөнүндө сүйлөм түзгөндү үйрөндүк. Кыздар кантип отуруп калышты? Ыраазы болушкансып отуруп калышты. Кыздар дүкөнгө барып көп кийимдерди сатып алышса керек. Ошондуктан ыраазы болушкансып отуруп калышты. Болушкансып. Ал таарынгансып ылдый карады. Кантип? Таарынгансып. Гандай мүчөсү үндүүгө жана жумшак үнсүзгө уланса, гандай, гендей, гондой, көндөй болуп өзгөрөт. Мисалы, гандай баргандай, гендей келгендей, гондой толгондой, көндөй көргөндөй. Гандай мүчөсү каткалаң үнсүзгө уланса, кандай, кендей, кондой, көндөй болуп өзгөрөт. Мисалы, кандай жарашкандай, кендей келишкендей, кондой корккондой, көндөй төккөндөй. Ооз-эки сүйлөм түзүп көрөлү айрым сөздөргө. Мисалы, жаз келгендей
аба ырайы сонун. Кандай? Жаз келгендей. Ал корккондой карады. Кантип карады? Корккондой карады. Бала кантип карады? Чочугандай карады. Корккондой карады. Дасторкон толгондой болду. Дасторкон кандай болду? Толгондой болду. Кандай токош жасадым? Чоң энем жасагандай токош жасадым. Токочту кантип жасадым? Чоң энем жасагандай жасадым. Бул жерде эки сүйлөм берилди. Биринчи кандай деген сөз токоч деген сөздүн алдына, заттын алдына келгендиктен кандай деген суроого жооп берди. Кандай токоч? Чоң энем жасагандай токоч. Экинчи сүйлөмдө кантип деген суроо бердик. Токочту кантип жасадым? Чоң энем жасагандай жасадым. Бул жерде эмне үчүн кантип деген суроого жооп берип калды? Себеби этиштин алдында келди. Ошондуктан кантип деген суроого жооп берди. Билбегендей иинин кушурду. Кантип иинин кушурду? Билбегендей иинин кушурду. Жамгыр кандай жаап жатат? Жамгыр чака менен куйгандай жаап жатат. Салыштыруу маанини билдирип жатат. Жамгыр катуу жаап жаткан экен, чака менен куйгандай жаап жаткан экен. Салыштыруу маани болду. Жаз келгендей күн ачык. Келгендей. Кыз сынагандай тиктеди. Кыз кантип тиктеди? Кыз сынагандай тиктеди. Эми ган сыяктуу деген мүчөнү карайлы, конструкцияны карайлы. Ган сыяктуу үндүүгө жана жумшак үнсүзгө уланса, ган сыяктуу, ген сыяктуу, гон сыяктуу, гөн сыяктуу болуп өзгөрөт. Мисалы, ган сыяктуу, жазган сыяктуу, ген сыяктуу, кийген сыяктуу, гон сыяктуу, болгон сыяктуу, гөн сыяктуу, күлгөн сыяктуу. Айлана жап-жашыл көйнөк кийгендей кооз. Жаз мезгили жөнүндө сүйлөп атабыз. Жаз мезгилин жашыл көйнөк кийген сыяктуу деп салыштырдык. Сүрөттүү мисалды карайлы. Айлана алтынга чулганган сыяктуу сапсары. Кандай? Чулганган сыяктуу. Бул сүрөт мага абдан жакты. Биз күз мезгили жөнүндө айтып жатабыз. Күздү биз алтын күз деп айтабыз. Алтынга салыштырып айтабыз. Себеби айлана алтын сыяктуу сапсары түскө чулганат. Эжесин көргөн сыяктуу чуркады. Курбулар бири-бирин абдан сагынышса керек. Эжесин көргөн сыяктуу чуркады дейт. Кантип, кандай? Көргөн сыяктуу. Асманга учкан сыяктуу кубанды. Учкан сыяктуу. Ган сыяктуу каткалаң үнсүзгө уланса, кан сыяктуу, кен сыяктуу, кон сыяктуу, көн сыяктуу болуп өзгөрөт. Мисалы, кан сыяктуу, учкан сыяктуу,
кен сыяктуу, жеткен сыяктуу, кон сыяктуу, кошкон сыяктуу, көн сыяктуу, күткөн сыяктуу. Сүрөттүү мисалдарды карайлы. Максатына жеткен сыяктуу сезилди. Жеткен сыяктуу. Майрамга бараткансып, маанайы сонун. Майрамга бараткандай, маанайы сонун. Майрамга бараткан сыяктуу, маанайы сонун. Балдар, биз жогоруда өткөн гансып, гандай, ган сыяктуу деген мүчөлөрдү бирдей сүйлөмгө колдондум. Мына ушул жерден ушул ган сыяктуу, гансып, гандай дегендердин мааниси бирдей экендигин жана салыштыруу маанини билдире тургандыгын түшүндүрүп, дагы бир жолу далилдегим келди. Ушуну менен жаңы темабыз бүттү. Кыргызча жакшы үйрөнөлү, кыргызча туура сүйлөйлү. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.